Баарыңыздарга салам, урматтуу мугалимдер, урматтуу кесиптештер. Өзүңүздөр көрүп тургандай, мен азыр мугалимдин АИС каанасында турамын. Бул деген ар бир мамлекеттик мекемелерде билим берүү жаатында иштеп жаткан мугалимдерде учурда ушундай сиздер көрүп тургандай каанаңыздар бар деген бир түшүнүк. Ушул АИС каанаңыздарга киргенде сиздерде бул жерде квалификацияны жогорулатуу деген бөлүм турат дагы жана мугалимдерге жыл сайын квалификацияны жогорулатууну сунуштайбыз деп сиздерге бул жерде шилтемени көрсөтүп жатат. Көрүп турганыңыздардай, мисалы менде деле соңку 5 жыл ичинде квалификациямы өркүндөтүү боюнча сертификат жок болгондугу үчүн учурда бул жер кызыл түскө боелуп турат. Сиздер муну көрүп турасыздар. Эми Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндө мыйзамына ылайык жана ошондой эле билимди өркүндөтүү боюнча кабыл алынган тартиптерге ылайык муну баарыңыздар эле билесиздер. Мугалим соңку 5 жыл ичинде өзүнүн квалификациясын жогорулатып турушу керек. Бул милдеттүү түрдө кабыл алынган эреже. Ошондуктан эгерде сиздерде дагы АИС каанаңыздарга киргенде дал ушундай кызыл белги жанып турган болсо, анда бүгүн ушул чечимди сиздерге үйрөтөм. Тагыраак айтканда, сиздер үйдөн отуруп эле билим алсаңыздар болот. Бул үчүн багыттагычты басасыздар. Бул багыттагыч сиздерди ошол республикалык мугалимдердин квалификациясын жогорулатуучу борбордун маалымат булагына алып барат. Бул сайтка кирип алгандан кийин сиздер бул жерден тилди алмаштырып алсаңыздар болот. Кыргыз тилине өтүп алсаңыздар болот, кааласаңыздар орус тилинде деле улантсаңыздар болот. Андан кийин бул жерде электронный курс повышения квалификации деген бөлүмдү басасыздар. Бөлүмдү баскандан кийин сөзсүз түрдө сиздер каттоодон өтүшүңүздөр керек. Эгерде сертификат керек десеңиздер, анан жок, мен жөн эле өзүм үчүн окуйм десеңиздер, анда каттоонун кереги жок. Мен сиздерге сунуш кылам, сөзсүз түрдө каттоодон өтүп сертификат алганга аракет кыласыздар. Бул үчүн кайрадан кыргыз тилин алып өтөсүздөр жана кирүү баскычын чыкылдатасыздар. Андан кийин өзүңүздөрдүн почтаны бул жерге өзүңүздөрдүн паролду жазып туруп, кирүү баскычын чыкылдатасыздар. Мынакей мен кирип алдым. Бул жерде сиздер көрүп турасыздар, мен буга чейин 2 курсту окупмун. Алардын биринен 7% болуптур да, биринен 100% болуп, экөө тең иштетилүүдө турат. Тагыраак айтканда, алардын могу 100% дегенине мен сертификаттын акчасын төлөй турган болсом, анда сертификат автоматтык түрдө АИС мугалим кабинетиме барып, өзү жайгашып калат. Бул болсо жарымына дээрлик 7%-ын эми окупмун. Эми сиздер эмне кыласыздар? Бул сайтка кирип алгандан кийин сиздер курстар бөлүмүн басасыздар. Курстар бөлүмүн баскандан кийин мынакей бул жерде аябай көп курстар чыгат, темалар чыгат. Кааласаңыздар категориялар аркылуу сиздер өзүңүздөргө тиешелүү болгон курсту чыпкалап алсаңыздар болот. Чыпкалоо деген бул фильтр деген сөз. Мисалы айталы, сиздерге систем билим берүү багыты боюнча гана темаларды иреттеп бериш керек. Же 12 жылдык билим берүү боюнча, мисалы 12 жылдык билим берүүнү бассак, мынакей 12 жылдык билим берүүгө байланыштуу курстар чыкты. Айталы, биз бул жерде Сингапур билим берүү системасы тууралуу курстан өтөлү деп чечтик. Бул жака киребиз. Бул жака киргенде бизге ошол курс боюнча мүнөздөмө берилет. Мисалы, бул жерде узактыгы 9 саат экен, тили кыргызча экен, 229137 адам көрүптүр, анан курс акысыз экен. Бирок бул жерде сертификат деген жазуу жок, көрүп турганыңыздардай. Демек, бул курсту окуган менен сиздерге сертификат берилбейт экен. Ал эми сиздерге сертификат бере турган курс керек. Тагыраак айтканда, сиздер окуган билим боюнча сертификатка ээ болушуңуздар керек. Айталы, бул курска кирип көрөлү. Бул курска киргенде көрүп атасыздар, мына бул жерде сертификат ооба деп турат. Демек, бул курстан окуудан өтө турган болсоңуздар, сиздерге сертификат берилет. Эми кандай кыласыздар? Курска сереп баскычын басасыздар. Курска сереп баскычын басканда мына ылдыйда курс жөнүндө маалыматтар чыгат. Эмнелер жөнүндө сөз болот. Ана баары менен таанышкандан кийин сиздер үйрөнүүгө баруу баскычын басасыздар. Үйрөнүүгө баруу баскычын баскандан кийин сиздерге ошол курс боюнча сабактар ирети менен ачылат.
Бул жакта сабактардын мазмуну болот. Ошол мазмун менен баардык сабактарды окуп кете бересиздер. Баардык сабактарды окуп бүткөндөн кийин аягында сиздерден тестирлөө алынат. Ошол тестирлөөдөн 60% суроолорго жооп берсеңиз, эгерде суроолордун баарын 100% деп эске алсак, босого балл 60%. 60%дан ашык суроолорго жооп берсеңиз, анда сиз автоматтык түрдө ошол курс боюнча сертификат, тагыраак айтканда 72 сааттык сертификатты алууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Баарын аткарып бүткөндөн кийин могул төмөн жакта сертификат деген баскыч чыгат. Ошол баскычты басканда мынакей сизге момундай реквизиттер чыгат. Сертификаттын баасы 130 сом. Ошол бул жерде көрсөтүлгөн номерлерге элдик банк аркылуу төлөм жүргүзгөн учурда 130 сом төлөм жүргүзөсө, 130 сом төлөм жүргүзгөн учурда сиздерге сертификат 1 аптанын ичинде келип, сиздердин АИС мугалим кабинетиңиздерде пайда болот. АИС мугалим кабинетиңиздердеги баягы кызыл болуп жаткан жазуу өчөт жана АИС мугалим кабинети билесиздер, сиздердин ишмердүүлүгүңүздөрдү улам баалап барат. Бул сертификатка ээ болгондугуңуздар үчүн сиздерге 5 упай ыйгарылат. Эгерде 2 курска окусаңыз, сиздерге 10 упай, 3 курска окусаңыз 15 упай болуп, ал жактагы сиздин упайларыңыз дагы көтөрүлө берет. Натыйжада олимпиада менен иштесеңиз, дагы 1-2 жыл мугалими сыяктуу иш-аракеттерге катышып упай топтосоңуз, ал жакта билим берүүнүн ардак грамотасы, билим берүүнүн төш белгиси упайыңыз жеткен учурда сизге автоматтык түрдө келет. Андан ары башкы бетке кайтып, кайрадан башкы бетке кайткандан кийин менин курстарым бөлүмүнө кайтып, сиздер сертификат алган учурда сертификатыңыздарды мына бул сертификат деген бөлүмдөн жүктөп алсаңыздар болот. 2026-2027 окуу жылында сиз өзүңүздүн билимиңизди үйдө отуруп эле дал ушул РИПКнын сайтынан кандай десем өнүктүрүп, квалификацияңызды жогорулатып алсаңыз болот. Дагы кандай суроолор болсо комментарийге жазыңыздар, мүмкүн болсо видео нускам аркылуу сиздерге жардам берүүгө аракет кыламын. Саламатта калыңыздар.